Siz ayttınız, erkek ayalına sen enemdin özündöysün dep ayttu bolboyt dediniz. Жооп бериңизчи, erkek ayalının suluğuluğun, öňün, kılgan iş hareketin, münözün enesinikin okşoştursa bolboybu? Bolot. Merimdүүлükte, iş kılganda, ayran uyutkanda, kiyim tikkende okşoto beret, anda bolot. Boydok jigitlerden kimge je kanday kızga üylөнгөн жатасың деп сураса, алар апама окшош кыз издейм, же апама окшош кызга üylөнгүм келет деп жооп айтышат. Бул туурабы? Туура. Туура. Birinci жылы boyunda olup, ikinci жылы bala emizip, üçüncü жылы boyunda olup, төртүнчү жылы bala emizip, orozo karmay alбай kalgan. Oşol 4 жылдык кармалбаган орозосун эмне кылуу керек болот? Кармап берет. Аял затында көп болот. Кеде 5-6 жыл, 10 жылга чейин кармай албай калган болот. Анан кармап берет. Ошо кыштын күндөрү кармаса жакшы болот, казасын. Намаз окуп жатканда жөрмөлөп жүргөн жаш бала жылыт кышты кармап ыйласа, баланы алуу үчүн намазды бузуу туурабы? Ооба. Ал күйүп калышы мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Ошон үчүн баланы жылдырып коюп туруп улант окуй берет. Ал учурда. Азыр Кыргызстандын кинотеатрларында не дейт? 50 оттенков серого деген тасманы көргөзүп жатышат дейт. Ал тасма адепсиз, нарксыз, эротикалык мааниде экен деп айтышат. Азыр жаш кыздар, балдар киного көп барышат. Бул фильм алардын көз карашына, психикасына таасир бериши мүмкүн. Дүйнөдө көп мамлекеттер муну көргөзүүгө тыюу салган экен. Тыюу дегенде юдан кийин бир у бар. Эмне Кыргыз кинематография маданият министрлиги буга уруксат берет, буга бир чара кылбаса болбойт. Мүмкүн бирөөлөрдүн чөнтөгүнө акча түшүп жатат, бирок мамлекетибиздин жок болуп кетишине, жаштардын туура эмес. Туура дегенде 2 а 1 л болот. Туура, туура эмес. Эмес жолго кетүүсүнө, түрткү болушуна ыктымалы бар. Ажи кечин жүрөктөн баардыгыбыз дуа кылалы, жана сиз дагы дуа кылып коюңуз. Ушундай жаман нерселерден жараткан сактасын деп тилек айттыр. Аллах разы болсун. Чындыгында ошол мүмкүнчүлүгү бар адамдар ушуну айтыш керек. Себеп дегенде бул биздин укугубуз. Анан кийин буга пикир билдириш керек болот. Иншалла дуа кылабыз. Тогуз тородогу 4 өлүп 4 тирилген баланын окуясын дисктен көрдүм, ушул туурабы дейт. Каттуураак уктап калып кайра ойгонуп аткан болсо керек. Башка түшүнбөйбүз. Мен мед академияда окуйм. Биз моргто жылаңач аял жана эркектерди көрөбүз. Кескилейбиз, бул күнөө болбойбу экен, шариятыбызга туура келеби дейт. Ошолорду жип жылаңач коюп кескен болбойт. Авреттер жабык болуш керек. Анан эмнеге эле ошол жанагы балдар, врачтар, студенттер окуп атканда ошол өлүктөрдү кескилеп окуган туура эмес. Анткени адамдын тирүүсүндө кандай урматы болсо, өлгөндөн да урматы бар. Ошон үчүн азыр техника өнүгүп калган заманда тай ушундай жасап бериш керек. Силер сойгулаганга жана курчактарды өзүндөй кылып. Чынбы? Ошону сойгулаш керек болот. Анан тиги өлүктөрдү сойгулаган ал мусулман болобу, кафир болобу жакшы эмес. Ошого тыюу салыныш керек. Манас Эходон. Эхо Манас. Куран тафсир передачасын аял киши алып барат экен, анын жанында эркек киши маселе айтып атат, ушул туурабы дейт. Ооба, Перизат деген кызыбыз бир убакта ал жылаң баш эле. Анан кийинчерээк даават болушун жүрүп, анан жолук салынып, азыр эң күчтүү ошол ислам журналисттеринин ичинде турат. Анан аерде ал суроо берет, бияктан эркек адамдар келип жооп берип калат. Бирок ошол жерде билесиң, тегерегенде канчадан карап отурганын. Саңа телевизордон көрүнбөйт. Өкөнө халва сакыйка жок аякта. Жарыктарды кылып койгон, ине түстө көрүнө турган болот. Деметип сени бияктан бирөө карап, мин мындай деп операторду бирнеке камерадан карап тургандар, бир кор адам карап отурат. Халва сакыйка эмес. Анан экинчиси туура.
Эми эркек журналист болсо жакшы болот, башка болуш керек деп айтабыз, бирок биз Кыргызстандабыз. Ошон үчүн кээ бир нерсеге мындай бир катуураак мамиле кылбай коё турсак, бардыгы ордуна келет деп ойлойт элекпиз. Мисалы үчүн, кандай ислам университетинде бизде сабак беребиз аялдарга, кыздарга, эжекеле чоң кыздарга. Парда жок аякта. Мен каалайт элем, бирок ошондой кыла турган болсо эртең эле булар антип кетти, минтип кетти дейт. Ошон үчүн кирген адам адеп сакташ керек, жүздөрүн карабастан асманды жерди карап сабак бергенге туура келиш керек. Атын ким, каяктан деп сураштын кереги жок. Аны эркек балдардан сурайсың. Ал эмес, мисалы үчүн мен өзүм ошо жака киргенде мен өзүм жоктобойм. Фамилиясы ким экени, ким экенин билбейм. Ал эмес текшергенде дагы сырттын карабастан ичин текшериле кайра өткөрүп берем, өздөрү баасын коюп алышат. Баасын берсең болду, сыртында каты бар. Староста өз жуту башка кылат. Ошон үчүн тааныбайсың. Кээде келет, же кат жазат интернеттен, мен окуткансыз деп. Мен фамилиясын тааныбайм. Эмне? Ар кандай фитна боло турган тешиктерин баарын жабыш керек болот. Сабак бербейин десең, балким ошо чоң кыздарга сабак бере турган илимдүү аялдар жок болушу мүмкүн. Же болбосо дагы башка бир себептер болуш ыктымалы бар да, ошол себептен ошондой туура келип калат. Анан мисалы үчүн Уммул Кура Мекке университетте аялдарга эркектер сабак берет, профессорлор, бирок телевизордон. Аял көрбөйт. Парда менен деген сөз да. Чоң телевизорда профессор сүйлөй берет, ал башка эле 1 километр алыс жерде эле бир кабинетте кирип сүйлөй берет. Биякта башка эжеке ошо 200 кыз менен отуруп, угуп пайдаланып, анан суроо берсе кнопка басып суроосун беришип, жообун ала берет кадимкидей эле. Андай, ошондой күн да келер бизге дагы. Иншалла. Исламда илим алуу фарз. Бирок медицина тууралуу айтсак, анда туура келбестер келип чыгып жатат. Анткени динибиз адамдын өлүгүн изилдөөгө, сактоого жол бербейт. Медицина илиминин мусулмандар кантип үйрөнүү керек? Буга жооп бердик азыр. Дүйнөдөгү жүздөгөн тилдер кантип пайда болгону тууралуу маалымат бере аласызбы? Туляев Тилек дейт. Тилек мырза Кудай ошентип жараткан. Кудай жараткан. Кудай ошентип жараткан. Кээде тилдер үйлөнүп, бири-бирине тилдер туулуп калат. Ооба. Урду тили жок эле тил кийин пайда болгон. Көп сөздөрдү кошумчаланып. Азыркы учурда эркектер сакал коюп, сүннөт кийим кийип жатышат, бул жакшы. Кыздар сулуулугун жашырып, хижап оронуп жатышат, бул дагы жакшы. Эми менин өкүнгөнүм, азыркы учурда адамдын ат коюу маселеси кыргызча эмес, арабча болуп баратат. Бул дегеним кыргыз тилибиз жоголуп баратат. Ушуга кандай чечим чыгарасыз? Аллахым кыямат кыйымга чейин кыргыз элибизди, кыргыз тилибизди, кыргыз жерибиз сактасын. Амин. Мечиттин атын 5 убакыт намаз деп койсо болобу? 5 убакыт намаз мечити деп койсо дейт. 5 убакыт намаз мечит деп ат койсо. Эми болот, бирок бардык мечит коюп алса анда окшош болуп калат бардыгы. Анан ат койгондо жок, бул мындан тилибиз жоголуп кетпейт ат койгондон. Атыбыздын дээрлик бардыгы эле мусулманча. Буга кыжалат болбош керек. Анан бирок кээде туура жакшы мааниде коюлган аттарды эле өзгөртөм деп анан кыйнала бергендери бар. Ал жакшы эмес. Бирөө ичиңен оку дептир. Ага, жок, сен коркпо. Сен коркпо, ойлонбо. Сен коркпо, баары жакшы болот иншалла. Сен ошентип көрүнө берет. Намазга такбир айтканда башты Кааба тарапка эмес, асманга каратып шарият мындай. Аллаху акбар деп башты асман мындай, жок, андай жок. Андай жок. Баарды ушунду такбир айткан сайын баштарын көтөргөндөр бар. Жок, кыбылан карап тура бересиң. Хижап күнү деп майрам кылып башташыптыр. Эже карындаштарыбыз бири-бирин куттуктап жатышат. Исламда 2 майрам гана бар го. Жок, ал хижап күнү майрам деп айткан эч ким жок болгону. Ошол хижап деген сезимдерди ойготуп койсок деген гана маани. Тамак алдында жана тамак жеп бүткөн соң Куран окуп дуа айтуу туурабы же болбойбу дейт. Ыктыярыңыз милдеттүү эмес, бирок дуа сөзсүз түрдө бар. Баштаганда Кудай Таала берекесин бер деп, анан бүткөндө Кудайга шүгүр айткан дуа бул сүннөт. Анан Куран окуган бул милдеттүү эмес, бирок окусаңыз жакшы, зыяны тийбейт. Эски буюм кийим кечекти өрттөбөсө жакырчылыкка тартат дейт, чынбы? Жалган. Жалган.
Балалуу парзанттуу болуп алсам деген мастураттарга нике кыйып алса болобу? Ооба, нике кыйып алсаң сүннөт болот. Бирок сен никени тырмакча калып коюпсуң. Бул деген не деген нике сөз түшүнбөй атам мен. Эч кимге айтпай эле деген сөзбү же кандай түшүнбөйм. Ошо бардыгы перзенттүү болом деген мастураттарга үйлөнөт, чынбы? Мен сага тием, бирок туубайм деп сага эч ким албайт аны. Мечеттен сыртка чыксам эле өлбөгүдөй болуп бейгапар болуп калам. Бейгапарчылыктан эң жакшы кандай амал сактайт дейт. Кайра кир мечитке анда. Биринчи аялымдын ден соолугуна байланыштуу, экинчи аялды алсам бирде карай албасам да үйлөнсөм болобу дейт. Жок, бирде караган аракет кыл, болбосом болбойт, сабыр кыл. Бирде караш милдеттүү болот. Куранда кээ бир сүрө аяттар бар экен, 10 миңден 100 миңге чейин окуса, хажет, муктаждык орундалат дейттер, ошондой кылсак болобу дейт. 10 миң, 100 миң деген цифрлардын көпчүлүгү айтылган сөздөрдүн көпчүлүгү хадис эмес. Миллион, триллион, 10 миң, 100 миң дегендер булар хадис эмес, даифке далалат кылат. Көбүнчө аалымдардын тажрыйбасы. Бирөө ушунча дуа кылып кабыл болгон, бирөө бирок кабыл болгон. Ошон үчүн дуа кыла берсең, иншалла баары жакшы болот. Аялы менен күйөөсү жыныстык катнашка барган мезгилде күйөөсүнүн уруктугу түшпөй калса, гусул албай эле намаз окуй берсе болобу дейт. Ким жооп берет? Алыш керек гусул. Анткени уста кесер көрүнбөй калса эле гусул важип болот. Уста кесер көрүнбөй калса эле гусул важип болот. 23 февралда кыздар белек берсе эмне кылыш керек? Эгер албаш керек болсо кантип түшүндүрсө болот? Ал түшүнбөйт. Ошо түшүнбөгөн үчүн сага берип атат. Ошон үчүн сен ага биякта биздин муслима, сестра, карындаш деген дискибиз бар. Ошону апарып белекке сен дагы 24 февраль күнү берип кой. Анан же китепти бар, акыйкат жолу деген. Ошондон апарып белек берсең, акыйкат жолун табууга себеп болот иншалла. Билбейт. Анан билбеген адам дароо кыйкыра берген менен маселе кыйын болот. Намаз окубаган бирөө намаз окуган аны кылбайт. Демек намаз окушон намазга чыгыр, башка кыл. Анан ошентип орууга. Бирок ошо жамаат менен. Анан паркка чыгырып алып бурчта айтпа деп атты. Адам өлгөндөн кийин 40-лык дегенге кандай карайсыз? 40-лык деген жок, бул орустардан келген. Биздин атабыз өтүп кетти, ошонун 40-лыгын өткөрөбүз деп жатышат. Бир туугандарым динден анча түшүнүк жок, мен өзүм намаз окуйм, сиздин сабагыңызга келем, мен барсам болобу, мен болбойт десем болбой жатышат. Ушуну түшүндүрүп, атаңа барбасаң болбойт. Атаңа барбасаң болбойт, анан бир күндө Москва курулган эмес, бардык ордуна келе дуа кыл сен. Бирок сен 40 деп барба, сен ошол эмне ниет кылып, жөнүнө Куран окутканы барам деп ниет кылып бар. Мен өзүм барбай койсом болобу, акча чогултабыз деп жатышат, ысырап кылып рахмат дейт. Атаңа кантип барбай коесуң, элден чыгып каласың ошол бойдон. Акырында кына ордуна келет. Мен бир ишканада иштейм, жетекчибиз орус сымал. Не деген сөз бул? Бирок бизге намаз гана ачып берген. Кичине садака салчу кутуча коюп койгонбуз. Ошол кутучан жетекчинин уруксаты жок, ачып берсек болобу, ача берсек болобу. Күлүүчүн бир байкеге бериптир, ал байке жумуштан кетип калган дейт. Жок, ал кутучан эмнеге койгонсуңар? Ошону ким койгондор өзү пикир да, балким ошо немеге андай намазкананы ремонт кылганга, жай намаз алганга, балким дааратканага самын алганга жумшайттырсыңар. Аны кеңешиш керек. Анан тиги орус сымал болгон менен ал көп орус сымалдан жакшы экен намазкана ачып берип турго силерге. Демек ал адам жакшы адам экен. Сурагыла, айткыла, дегиле эмне кылабыз деп. Машвара кыла, машвара. Тегеренип отуруп машвара кылгыла. Жай намаз аял эркектики деп бөлүнөбү? Жок. Эми кызыл тазыл жылтырак болсо аялдар окуйт. Анан сериосун эркектер окуса керек ушу. Бирок бир бөлүнгөн жери бар. Аялдардын жай намазы кичинерээк болот эркектердикинен. Анткени аялдар кымтынып окуйт да. Ошон үчүн кичинекей жай намаздар бар го. Ал эркектерге да көтөрүлөт. Жок, ал аялдарга берилген. Эмне үчүн? Кээ бир намаз окуган билбеген аялдар тартайып жатып албасын деп, аялдар да кымтынып окусун деп, атаң жай намаз кичинекей кылган. О, женский жай намаздар. Себеби мен үйдө эжем экөөбүз колдонобуз. Бир жай намазды
Kenenlerge aytıp berseň men özüm başka satıp alayım. Jok, bola beret. Başka erkeklerge bolboyt. Antkeni ayalının jıtı, ejeňin jıtı urup kalıp başka bolup kalsa, any küýe soksa, ayaly küýe sokuy beret. Bir tuganda bir-birinikine. Anan konoktor gelip kalganda, oşol ejeň okugan, üýde ayazat okugan jay namazlarga berseň, ыңгайсыз bolot. Oşoň üçin anda başka alıp koyuş gerek. Çimbi? Kede atırı boluşu mümkün, de başkası, kede ayalın jıtı boluşu mümkün, balkim çaçı düşüp kalgan boluşu mümkün. Anan alar arganda gümöň getip kalgasyn. Oşoň üçin any bölekçe kılışa özüňe jaray beret. Bagymdat namazın kalendar menen okuybuz bu je meçittegi azan aytılgandabı. Erteň menen erте sabaka çygam 6-da oşogo kümön bolup ketdi. Şaşıp namazım kalıp ketip atat. Azançı 6:30 jakyn aytyp atat azandı. Kalendardy karayber. Kalendardy karayber. Men namaz okuganda ayatlarını düşünbeyim. Kırgızça mani sözsüz biliş gerek. Gede men dele düşünbeyim. Men dele bardyk ayatlar jırgap düşünüp örbeyim. Tafsirin karap, anı karap, bunu karap, uşunday ekende okuyum. Anan birok uşunday işenim var. Uşul Allah'ımdın meni jaratkan Kuday Taalamdın sözdörü degen etikat menen Allah'ты uluk tutup okuy beresin. Bardygyny okup düşünüp bere turgan jok. Tafsir okuy, başka kılabız, karayбыз, uşunday eken dep anan düşünöbüz tuğanym. Uşunday masele. Men 40 yaşka gelip kaldım, ajıraşkam. 35 yaşka kelip kalgan bir kelim var, al da ajıraşkan. Özüm hazır nerv jagынан oorup jatam. Kede katуу kıykırıp ketem. Başım kolumda kıymıldap ketet. Dem saldırıp alifka mayın süykep gününe 5 maal namaz okup jatam. Uşu densoğluğuma baylanışlı eldin arasında köp çığa albayım. Özüm üyden iştep 8-10 min so'm akça taap işteyim. Suro. Menin jana kelin atenesi makul bolsa ekөөbüz nike kıydırıp birok çoğu jaşabay tursak bolobu inşallah ayıgıp ketsem çoğu jaşaybız deyit. Uşunday variantlar öte kıyınarak bolot. Çimbi? Antkeni orun ayıgışın kim bilet? Anan ağa layık er çıgıp kalışı mümkün, başka çıgıp kalışı mümkün. Çimbi? Uvaktulu 3 aylık, 2 aylık bir sezim bolup misal üçün bolup kasında bir jön boluşu mümkün. Anan ekinçiden nikeleşkendeyin çoğu jaşabasa anan bul ыңгайсыз jarılat. Al özün ayalı sez albay, bul güyöz sez albay, anın nafakasını bağış gerek bolup öte gana bir kızık uçurlar bolup kalat, anda bir jön birok al buga koşu. Oşon üçün men jok oşo jakşı bolganda karaňyz, anan al güyöge tiyip kesse Kuday Taalam egiz ulak ayrışıvak degen sözü var. Hadis, Kırgızça hadiste makalla kapta. Kudayım egiz ulak jaratsa ayrışıvak, ekişıvak jaratar eken. Mine egiz ulak oşonun jesin dep. Oşon üçün sizge dele şaş taqdırыңız oşoga baylanıp kalgan jeri jok. Balkim taqdir nasip bolsa götör, bolor. Ana onu kıynay berbeň siz. Hanafi mazhabda taqada sömöydü götöröb. O wa sünnet bolot. Eşhedü en la ilaha illa dep kol götörülöt. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar. Kuday Taalam dua talap kılgandar var, dua ümit kılgandar var. İşleri bütünde uçuna gelip turgandar var, işlerini kütüp turgandar var. Oşonda öyle dinge hizmet kılıp dinge jardan bergen bir tuğandarыбыз, ajekelerimiz var. Oşonda öyle Kuday Taalam karız bolup kutulap aytkandar var. Bir problema girip çıga alбай aytkandar var. İş başlap atkanda iş kılıp atkandar var. Kuday Taalam bardygynyň jumuşlaryny kabul kılıp, tileklerini kabul kılıp mustajap kılgan bolsun. İlim okup atkandan ilimlerine Kuday Taalam bereke bergen bolsun. Kudayım jakşylarga şerik kılsın, jamanlardan alys kılsın. Kuday Taalam başımızda turgan padişahыбыз anın janındagılaryň bana küç kuwat berip, bizdi tuğra jolga bagyttap başlagan nasip kılıp, al emi karapayım elimiz itaat kılıp, moyun sungandy nasip kılgan bolsun. Kuday Taalam muna parlamentlik şayloolarga hareket kılıp bardygy çurkap atışat kийинки күздө bolot dep, oşol uçurda elge, jerge, dinibizge, dünýäbizge, ahiretibizge paydalуу çeçim kabul alganga sebep bolot turganda dap gelip, anan urkup julkup alam, uzup alam, eldin esebenen bayık ketem degenlerdi Kudayım öz alys kılgan bolsun. Eyepke sebep kılıp Kuday Taalam özde jaga turgan işlerden iş karşısı nasip kılgan bolsun. Kudayım karızı varlary karızlarından kutulgan bolsun. Kuday Taalam kim kanday aruu maksat menen sajda kılıp dua kılsa Kudayım oşoga jetkirgen bolsun. Okuyt elem, işteyt elem, alыс sapar tartıp
matbuatты менен деп жол ачылып аткандарын Кудай таала өз жолун ачкан болсун. Алыста, мына Орусияда, Казакстанда, Америкада, Кореяда көп жерде жүрөт бир туугандарыбыз. Кудайым ошолордун бардыгын жаман сөздөн, жаман көздөн, жаман колдон сактасын. Кудайым адалдан рызкы берсин. Кудайым эки дүйнө шерменде кылбасын. Аалымдарды ынтымак берсин. Элибизге, жерибизге аргында фитналар, бузукы фиркалар жүрөт. Кудайым ошолорду бизден алыс кылган болсун. Кудайым хакыйкат жолдон, акыйкат жолдон сыратал мустаким адаштырбасын. Саллаллаху таала аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин амин би рахматика архамар рахим.